BBC дүрбүсүндө подкаст уктуруусун угуп жатасыздар. Сиздер менен кайрадан Кубат Чекиров. Кытайдын калкы өткөн жылы 60 жылдан бери биринчи жолу кыскарды. Бул процесс узакка созулаары күтүлүүдө. Ал эми калкы эң жыш жайгашкан Индия Кытайды ушул жылдын этегинде басып өтмөкчү. Кытайдагы BBC кабарчысы Кетти Силвердин айтымында Кытай демографиялык басаңдоону баштан өткөрүүдө. 2022 жылдын аягында анын калкы бир жыл мурдага караганда 850 миң адамга аз болду. 35 жыл бою Кытайдын жарандарына бир баладан ашык күтүүгө тыюу салынып келди. 7 жыл мурда бул саясат токтогон менен өлкөдө балдардын төрөлүшү жагынан абал жакшырып кеткен жок. 2022 жылы балдардын төрөлүшү эң төмөнкү деңгээлде болду. Ар бир 1000 адамга 6,8 төрөлгөн бала туура келди. Бул көрсөткүч мурда 7,5 эле. Жергиликтүү бийликтин элди көп балалуу болууга үндөгөн чараларына, анын ичинде салыктан жеңилдик, декреттик өргүү жана турак жайга субсидия берип жатканына карабай, көптөн бери келаткан тенденция дагы көпкө сакталчудай. Бул өз кезегинде Кытайда саны барган сайын көбөйүп бараткан каргар таңдарды багуу кыйын болбойбу деген маселени козгоп турат. Бул BBC дүрбүсүндө подкаст уктуруусу болду.